Чегараны Садыр айткандай президент да бере албайт. Чечмелеп бербеди өзү. Менин сөзүмдү кайталабадыбы кийин. Мадумаров чегараны берип койгондой ким? Мадумаров өзүнө таандык үйдү да сата албайт. Үйдү сатыш үчүн балакатка жеткен балдарынын келинчегинин колу керек, макулдугу керек. Ошо Ирандын тегерегиндеги согушту мисал келтирейин да. Биздин кыргыз өткөндү мисал келтирсең көбүн түшүнө бербейт, эстей бербейт. Тегеран аябагандай каттуу бир болуп көрбөгөн, тарыхта соңку бир 50-60-100 жылдан бери болбогон өрттүн астында калды. Маани бериңиз. Ойлонуңуз. Мен көрөрмандарга айтып атам. Ойлон ушул жерде, терең ойлончу ушул жерде. Иран бийлиги айтып атат. Эч кандай сүйлөшүүгө барган жокпуз, биз барбайбыз дагы деп. Көчөгө 10 миң деген, 100 миң деген кишилер чыгып, эч качан сүйлөшүүгө барбагыла деп бийликтен талап коюп атат. Канча киши өлсө өлдүк, сүйлөшүүгө барбагыла деп атат. Улуу тарыхы бар, улуу империя эли. Эч кандай сүйлөшүүгө барбагыла. Акыркы адамыбыз калганга чейин барбагыла сүйлөшүүгө. Шөгөлөбөгүлө деп атат. А биздин кыргыздын философиясы кандай? Азыркы кокуу эмне болсо ошо болсун, тынчтык эле болсо болду. Бизде эмне болсо макул, сураганым бер. Тынчтык болсун. Эгерде сенин коштан коюп аткан дооматтын баарына макул болсоң, чегара 2 секундда чечилет. Ал үчүн акылдын кереги жок. Академик Акаевдин же Бакиевдин же Атамбаевдин акыл иштебегенден чечилбей келип аткан жери жок. Тирешип тургандан чечилбей келет. Макулдашпай койгондон чечилбей келет. Эркелериң болбосо эмшең дегенден не пайда дейт. Таянаарың болбосо таамай сөздөн не пайда дейт. Эрди эр кылып тарбиялап, көтөрүп, көкөлөтүп чыккан эл болот. Анан ошол эр, ошол элди коргойт. Биздин Токтогул атабызды 4 эле орус аскери келип алып кеткен. Аны кармап, колун байлап алдына салып берген ошол эле кетмен төбөлүк туугандарыбыз болот. Ошол эле токомдун туугандары. Эми ошол биздин токобуздай болгон казактын залкары Абай. Абайга бир рота келет. Током Абайдан айырмаланып, ак падышага бир сөз айткан жок. Током Анжиян көтөрүлүшүнө катышмак турсун, Анжиянды барып көргөн эмес. Аны токуп жазды. Азыр баягы бийликтин аркасына отуруп алып жазып аткандар бар го, току ура берет башкалар. Эксперттер. Башкалардын атынан жок, эксперт эмес, жана билимдүү болмуштар. Өзүнүн атын эмес, башка ат менен ура берет, жаза берет. Ошол Абайга бир рота